Команда штабтык машыгуунун план сценарийи боюнча Баткендин тоолуу айылдарында нөшөрлөп жааган жамгырдан улам сайларда суунун деңгээли көтөрүлүп, жер көчкү жүрүп, өзгөчө кырдаал жаралган. Мындай учурда ар бир мамлекеттик мекеме өз милдеттерин көрсөтүлгөн тартипте аткарууга тийиш. Машыгуудагы жасалма кырсык чынында болушу мүмкүн. Анткени Баткендин көпчүлүк айылдары тоолуу аймактарда жайгашып, турак жайлар сел жүрүүчү сайларда жана жер көчкү коркунучу бар участоктордон орун алып, бүгүнкү күндө эл өз өмүрүн тобокелдикке салып жашап келүүдө. Бизде район боюнча 46 айылыбыз бар. 46 айылдын дээрлик көбүнчөсү ошол кооптуу жерде жайгашканда. Анан бүгүнкү күнү маалыматка таянсак, ошо 67 турак жай үй 3 айыл аймагында, бул Алтын Бешик айыл аймагында, Төрткүл, Карабакта ошо кооптуу аймактарда жайгашкан үйлөр, адамдар үйлөрдүн саны ошо 67. Убагында бир 10 жыл мурда ар бирине эскертүүлөр берип, мамлекет тарабынан да сударлар акча каражаттар берилген. Кыргызстан тоолуу өлкө болгондуктан табигат кырсыктары катталуучу кооптуу аймактар миңдеп саналат жана алардын басымдуу бөлүгүндө эл көчпөй жашап келүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги калкты коопсуз аймакка көчүрүү боюнча эскертүү иштерин жүргүзүү менен гана чектелүүдө. Бирок бүгүнкү күндө ошолор баягы ошо жерине балдасы жайгаштырган өздөрү болсо баягы эскеле жайында жашап келүүнү улантып атышат. Муну менен өздөрүнүн жашоосу эмес, ошо өздөрүнүн үй бүлөсүнүн бала чакасындагы мындай тобокелдикке алып барып атышат да. Бул жаатында түшүндүрүү иш-чаралары жүргүзүлүп атат, бирок тилекке каршы өзгөчө кылдалдар министрлигинде мындай аларды күч менен сүрүп чыгаруу функциясы каралбагандыктан кийин азыр только эскертүүлөрдү берип атабыз. Республикалык мааниде өткөн машыгуунун алкагында Баткенде жаратылыш кырсыктарынын алдын алуу иштери да жүргүзүлүп, жергиликтүү бийлик жарандык коргонуу кызматы менен биргеликте сел келүүчү сайларды тазалады. Сайдын механикалык тазалоосунун 800 метр аралыктагы негизги максаты натыйжасында чет булак аймакты башкарганда 50ден ашык кожолуктар корголгон. Ошондой эле эки мекеме имараты, андан сырткары ошол муниципалдык базар, эки соода комплекси, ошондой эле эң негизгиси подстанция, Айгүл таш подстанциясы бар. Машыгууда баары көрсөтүлгөн тартипте жүргөнү менен реалдуу турмушта башкача болушу мүмкүн. Андыктан сактанганды Кудай сактайт дегендей, кырсыктын кесепети менен алышканча алдын алган жакшы.